А у вас есть детская мечта? Искренняя и настоящая. Например, я мечтаю стать чемпионкой мира, как Айсула Тыныбекова. Как вы думаете, у меня получится? Учурда Айжамал Индияда дарыланып жатат. Бул кайрымдуулук иш-чарасынан түшкөн акчанын баары жашоо үчүн күрөшүп жаткан Айжамалдын операциясына жумшалат. Эң соң айтышка оңой, таба келгенде кыйын турган. Эң соң Мында жогорку окуу жайлар, мекеме ишканалар жана жеке ишкерлер каражат беришти. Айжамалга жардам колун сунуп, анын өмүрүн сактап калуу максатында уюштурулган бул экинчи иш-чара. Буга чейин Борбор калаада да кайрымдуулук иш-чарасы өткөн болчу. Буга чейин чемпионат Бишкекте өткөн, ага жарым миллиондон ашуун акча каражаты топтолгон. Ошол каражат менен Айжамал Индияга кеткен. Бүгүн дагы өзүңөр көргөндөй Ошто өтүп атат. Абдан чоң иш-чара болду. Бардыгы келишти да. Бардык акчалар отчет берилет. Анан Айжамал ошол айыгып кетсе, албетте силер сурашыңар мүмкүн. Мындай рак илдетине чалдыккан, жөн эле ооруган балдар абдан көп да. Азырчы жогорку кеңешке да келишет. Анан бирок бир мисал үчүн Айжамалга жардам бергенден кийинки кайрымдуулук чемпионаттары башка балага жардам беребиз. Волейбол мелдешине аймактардан 25 жаштан жогорку курактагылар ортосунда 13 команда, 45 жаштан жогоркулар арасында 15 команда келген. Арасында мекеме ишкана, жогорку окуу жайлар ортосунда түзүлгөн мыкты командалар да бар. Оюнчулардын баамында бул достук оюну. Анткени мында жеңиш маанилүү эмес. Биз албетте жеңебиз деп келген жокпуз. Бул достуктун, ынтымактыктын иш-чарасы болуп атат. Баарыбыз бири-бирибиз менен таанышып, негизи эле үйдө бекер отурбастан жөн эле ишке барып бала чака менен эле боло бербестен спорт менен дагы алышкан бул эң жакшы да. Мен ойлойм бүгүнкү волейбол жакшынакай өзүнүн натыйжасын берет, жеңүүчүлөргө өзүнчө бир баалуу белектер, жеңе албай калган кыздар деле өздөрүнүн настроениясы жакшы болуп кетиш керек, себеби биз Айжамалга кандайдыр бир деңгээлде жардам бердик деп. Оюндун эң негизги максаты бул кайрымдуулук оюн болуп атат. Кайрымдуулук оюнга биз университеттин деңгээлинде дагы өзүбүз жардамыбызды кылып, кичине салымыбызды коштук. Бул оюн деген кайрымдуулук деп эле айтылбастан, спортто аялдар дагы спортко тартып атат. Бул жерде спорт сүйүүчүлөрдүн гана оюну бар да. Жана профессионалдуу деңгээлдеги оюнчулар жок. Уюштурушуулардын айтымында Айжамалдын операциясына каражат дээрлик топтолуп бүттү. Ошто өткөн мелдеште 600 миңден ашуун каражат түшкөн. Рак өкүм эмес, илдеттен айыккандардын катарын Айжамалда толуктап кала турган күн да алыс эместир. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.